Bismillahirrahmanirrahim. Брекет тақса болот, тишке болот. Сакал өстүрүү үчүн майстер бар экен, майлар дейм, майлар болуш керек, майлар бар экен, сүйкөсө болот. Задаток жөнүндө маселе айтып бериңчи, кандай учурда кайтарып бериш керек, кандай учурда кайтарып бербесе болот. Машина сатып алганда, эгер машинасы текшергенден кийин машинасын бузук чыкса, ал кайтарып бериш керекпи? Задаток боюнча өз тууганда мындай. Эң жакшысы кайтарып эле берип коюңуз. Задатокты. Үй, машина, жер, ушундай болбой калды го, кайтарып берип коюш керек. Албетте, сизге эгерде зыян болгон болсо, Алланын алдында сиз билесиз да бунучу. Көбүнчө алма алып келди, бирөө анар алып келди, задаток берди, мен алам деп туруп, аны суроо өтүп кеткенден кийин сразу эле эме боло баштайт да. Ошол учурда зыян тартуунун өлчөмүнчөлүк задатокты алып калсаңыз болот да. Түшүнүктүбү? $10.000 товар. $1000 задаток таштап кетти. Болду, алам деди. Анан жок да ошо ойду. Мен $500 күйдүм. Демек, задаток келгенде $500 алып калам дагы, $500 кайтарып берем. Эгерде $10.000 ошо $1000 таштап кетти, эчтеке зыян тарткан жокмун. Анда бардыгын берем. Эгерде мен ошо $10.000 неме кылдым, $1000, $1000, $1500 чейин зыян тартып кетем, бир сомун да бербейм. Түшүнүктүбү? Задатоктун маселеси. Машина сатып алганда албетте текшерип көрүш керек. Текшерип көрүп, каратырып бир неме кылгандан кийин кол беришип алдыбы, бүттү ошо бойдо. Кээ бирлер мисалы айткандар бар, мисалы хияр деп коет, бул ыктыяр берилип, мүмкүн кээ бир ушу машиненин мисалы мотору, коробкасы жана башкалары азыр билинбейт, бир аз айдагандан кийин анан бузугу чыгып калышы мүмкүн. Бирок тиги бала дагы алып сатар болгон болсо да эчтеке кыла албайсың. Эгерде туура эмес болуп калса, ошол учурларда канча күндө билиниши мүмкүн деп. Бул өзүнүн пейили менен буздубу же мурунку бузулганды алдап туруп сатып бердиби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салганда айыптуу нерсени жашырып саткан бул арам болот деген. Өзгөчө мисалы даже мындай кылып уйлардын сүтүн саабай коет экен да, сатайын деген алдындачы. Желүндү көрүнүп, мынакей, мына канча, мунун баасы мындай. Алдап атат да бул азырчы. Ушундай нерселерден тыюу салынган. Макулбу? Өзгөчө айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям базарга чыгып калганда карайт эле будайларга колун салып, ным болуп калса айтат эле, ким мындай кыянат кылган бизден эмес дейт. Мисалы эми алдыганда ным кылып койсо салмактуураак болот да. Бул баарыбызга. Демек, сиздин жүрөгүңүз өзүңүзгө муфти. Сурасаңыз точно айтат. Алдап атасыңбы же туура айтып атасыңбы, башка алымдын сураганын керегиңиз жок. Бардыгынын. Кары болгум келет, бирок ата-энем каршы, эмне кылсам? Бишкектеги жакшы медреселерди кеңеш кылсаңыз. Карылыкка азыр билбейм мен азыр, медреселер азыр. Мол Арашан. Арашанда ошол жакта карылыкта медресе бар, Ибн Аббас болуш керек болмок. Только Кур'ан окутат да, башка медреселерде бар. Пешим асыр намаздарын үйдө окуганда сыртыман окусам болобу? Жок. Сыртыман деп үн чыгарып деген сөзү го дейм оюнча. Жок. Пешим асырды тугандар, пешим асыр намаз бул ичинен окулат. Үйдө окуйсузбу, мечитте окуйсузбу, жалгызбы, жамаат менен ичинен окулат булар. Эгерде сыртынан окуй турган болсоңуз, анда сажда сак болуп калат. Себеп дегенде сирри ичинен окула турганды ичинен окуу важип, сыртынан окуй турганда үн чыгарып, ал сырттан окуу важип болот. Дарб амин ат-сихра деген дары бар экен. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, алып колдонсок болобу? Мен билбейт экем. Көп жылдан берки кара дуа менен кимге кайрылсак болот? Жакшы молдону сунуштап бериңизчи. Бул центральный мечитте Кудратулла деген дамла бар. Ошого окутуп көрүңүздөр. Московский көгөнөдө. Же болбосо центральный мечитте дагы дамыналар окуйт ошол жерден. Же болбосо наркы Баха көчөсү менен жогору чыкканда Южный магистральдан Сунна деген бир медицинский центр.
ошол жерде дагы эми окушат. Ал жерге барыңыз. Үйдүн ичинде кара дуаны тапса болот экен го, ошону кантип тапсак болот? Же молда чакырыш керекпи? Мен билбейм андай. Кээ бирлер эми карайт мындай, топурак чыгып калат, же болбосо ийне, шибеге жийип ар нерсе кылгандардын эми көптөн. Булар туугандар биринчиден бирөөгө жамандык каалап, кара дуа кылып, сыйкырлап, бул арам болот. Имандан ажырап кала турган амал. Өзүнө тозокту даярдап аткан амал болчу. Bundan сактаныш керек, тоба кылыш керек, кайтыш керек. Эми бирөөлөрдөн мага тийип калбасын дей турган болсоңуз, сүннөткө бекем болуңуз. Эң жакшысы Бакара сүрөнү окуп жүрүңүз. Ясин сүрө, Бакара сүрө, болбоду дегенде Ихлас, Фалак, Нас. Мен эс тарткандан бери кекечтене берем. Көпчүлүктө сүйлөй албай калам. Кантип айыктырам, Алла разы болсун. Siz zamzam içiniz Fatiha сүрөсүн дем салып. Fatiha açuçu. İnşallah кекечиңизди açат. Андан кийин иншалла Куран окуңуз. Курандагы окуңуз. Макулбу? Жаратканым өзү жеңил кылсын. Киши машыкта кылыш керек. Үйдө эч ким жок. Үйдүн алдында, элдин алдында сүйлөй албай калсаңыз, жөн эле эч ким жокто деле мына дуа алгалы бир маселени айтып бериң. Бир түшүндүрүп бериң. Учурда болгон, учурда эчкилерге айтып бергенде сабактарды. Эчкилер да алда коюп алып. Ошондо Юсуф алейхиссалам Биньяминге алтын идишти салып койгону, бул бир жакшы иш кылганы, бир кичинекей жамандык кылса болобу? Жана биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай иш кылганбы? Жок, эми Юсуф алейхиссалам баягы Биньямин бир тууганын алып калыш үчүн ошол убакта Алла Тааланын тарабынан уруксат берилген ушу идишти алып, ушу тадбир менен алып калгангачы. Бул бир жаман иш деп айтылынбайт. Бул жөнүндө бир хила, айлама мындай, ошону бир мындай деп алдар. Мен силерге бир нерсени айтайын. Кудай сактасын. Жалган сүйлөө бул арам. Бирок бирөөнү сиз билесиз акыйкатта, ушул өлүмгө кетип атат да. Өлүмгө кетип атат. Өлүмгө чечим чыккан. Ошол учурда сиз чын сүйлөсөңүз сактай албайсыз, бирок жалган сүйлөсөңүз сактай аласыз. Жалган сүйлөп болсун адамдын өмүрүн сактап калыш сизге фарз болот. Мындай бир шариаттагы өкүмдөр өзгөрүп турат. Өкүмдөр өзгөрүп турат. Мен чын сүйлөсөм, бунун жанын сактай албайм. Мен билем бул ак. Буга жала менен кетип атат өлүмгөчү, жала менен кетип атат. Ошол учурда мен жалган чын сүйлөсөм да сактай албайм. Анда жалган сүйлөөнгө уруксат бишер. Уруксат эмес, фарыз сага. Ошонун жала жабы болгон адамдын жанын сактап калыш. Чоң атам менен чоң апам кайтыш болгон эле. Жарым жыл мурун. Азыр балдары кыздары сүрөт чектирип эстелик коебуз деп болбой жатышат. Эмне кылсак болот? Деги эле эстелик туурасында шарият кандай өкүм бар? Машалла. Как раз мына сабактын башында айттык эле. Болбойт мындай. Эгерде ушунчалык биздин ислам шариятыбызда туган, дагы айтабыз. Ким Алладан коркуп, дин менен ахиретим үчүн жашайм дегендерге биздин сөзүбүз. Болбой атат, тигинтип атат, биздин мойнубузда айтып кою. Айтып кою, жеткирип кою. Акысы менен түшүндүрүп кою, туура данышмандык менен жакшынакай айтып кою. Аткарып алса, аткарбайбы, Алланын алдында өзү жоопкер ал. Бирок эстеликке болбойт. Ушунчалык эгерде тиги көрүүнөн ошо адашып кетпесин деп белги катары койсо болот. Бир ушунча таш коюп койсоңуз эле белги катары. Бирок азыркындай, мрамор таштар тияктан кылганы бардын, ага өлүккө зыяндан башка эчтеке кылбайсыз, ачык айтып коеюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бул. Биздин шариятыбыз 14 кылымдан бери Ханафи мазхаб дейбиз. Имам Абу Ханифанын айткан сөздөрү. Өлүккө зыяндан башка сиз эчтеке кылбайсыз. Анан көрө ага райым кылыңыз, өзүңүзгө райым кылыңыз. Мындай иштен кайтыңыз. Атасы балдары кичинекей кезинде баш таштап кеткен болсо жубайына. Балдары бойго жетип чоңоюп калган. Атасы өзүнүн жаңы үй бүлөсү менен жашап кетти. Балдары чоңойду. Нааразычылык бүттү. Суро балдарына күнөө болбойбу? Шариятта ата энесин ыраазы кылыш керек деген бар го. Туура айтасыз, жакшы мамиле кылыш керек. Кандай болсо дагы ата.
атанын урматы өзүнүн ордунда. Ошон үчүн иншалла карап сөзсүз атанын урматтап колуңуздан келишинче жаш кезек таштап кетти, бирок азыр бизго туугандар мышыктарга, иттерге, айвандарга, ар боорлуу жандыкка боорукерлик кылганын сообу бар деп пайгамбарыбыз айткан. Ар боорду жаныбарга. Эми карасаң, эми ата да ал инсан, ошон үчүн колуңуздан келсе жакшылык кылып кое бериңиз буга иншалла. Алаканкы чыкканда акчалуу болом деп ишенүү ширкпи дейт. Устаз ушундай күмөндөрдөн арылуу үчүн бир күнү чоң жана кичине ширк жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот эле. Буюрса иншалла Кудай кааласа бир учур келсин. Ширктин бардык түрлөрү, кичинекей чоңун бардыгын айтып берели. Бирок алаканкы бул жакшыга үмүт эле. Жакшылыкка жоору. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкка жооруйт эле. Мынакей Ясир келип калды. Ясир деген мындай жеңил деген сөздөн чыгат да. Ишибиз эми мындан ары жеңил болот экен деп жакшыга жооруса боло берет. Жамандыкка жооруса болбойт. Жакшыга жооруса болот. Жамандыкка жооруса болбойт. Мышык өтүп кетти. Иштер өлдү. Бүгүн университетке барбай эле койдум. Не, баары бир эки алам. Мен бир досум бар эле. Троллейбустун зымы чыгып кетсе, кайтып келет эле үйүнө. Эмне үчүн болду эми бүгүн депчи. Бул суеверие, бул туура эмес. Жакшылыкка жооруса болот, ушуну түшүнүп алыңыз. Эреже жамандыкка жооруса болбойт. Мени бизде Молда Сабыр деген дамла устазыбыз бар го. Алла өмүрүнө береке берсин. 92 жылы, жок 93 жылы мен досум Сүйүн деген досум бар, сурап калды да. Мышык өтүп кетет го деди да. Ошондо эмне болот деди эле. Молда Сабыр дамлан жооп берген да. Мышыктын сенин ишиң менен не иши бар деди. Ал өзүнүн ишин бүтүрө албай жүрөт дейт. Курсак ачып тияк бияктан нан издеп жүрсөң, сен иши менен не иши бар депчи. Ошо сыңарындай Кыргызстанда тарикат жолун тутунган устаздар жөнүндө айтып бериңизчи. Тасаввуф жөнүндө мына Кудайга шүгүр азыр эмелер бар. Аллахумма салли ала Мухаммад. Бекем карманып жүргөндөр, ормон таксырлар дегендер бар. Билгендерденчи тарикатта. Азыр Нияз деген бала бар. Нияз деген балдар. Жакшы машаалла. Ошолор зикир дуаларына кылып, анан бул жерде тарикатта мындай да таксырлар. Зикирлер кылып коюп, анан кийин ар кимди ушактап жүрө берген, ал тарикат эмес. Тарикат деп ушуну билиңиз. Фазаилдерди алуу, разаилдерден тазалануу. Фазаил дегенди баалуулуктарга ээ болуу, разаил деген жаман адат, күнөөлөр, бул ушак деген өтө чоң күнөө. Ушулардын баардыгынан тазалануу негизги тасаввуфтун максаты ушул. Убакыт болуп калды ошо бардыгы келип калды. Так, суром. Мени мен гүлгө өстүрөм. Гүл зикир чалат дейт. Гүл өстүргөн кишиге атынан ошол үчүн. Жок, зикир чалганы боюнча бар. Ва им мин шейин илля юсаббиху бихам. Дүйнөдө гүл эле эмес, таштар дагы, дарактар бардыгы Алла Тааланын тасбихин айтып зикир чалат. Зикир чалбаган нерсе жок. Бардык нерсе зикир чалат. Бирок валакин ла тафкахуна тасбихахум, силер алардын тасбих зикирин түшүнбөйсүңөр деп койгон. Таштар кантип зикир чалат? Канаттуулар кантип зикир чалат? Айвандар, жырткычтар кантип зикир чалат? Биз аны түшүнбөйбүз. Алар каулан, халан, алардын зикири Алла субхана ва таала Куранда айтат, баары зикир чалат. Албетте иншалла мунун өзүнүн ушундай жашылдандырган алардын сооптору тиет ага дагы. Убакыт болуп калды ошо. Жараткан Алла Таала баарыбызга инсаф товфик берсин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.